Азыр мынау Ош облусу менен Баткен облусун байланыштырган эки чоң көпүрө бар болчу. Ошол эки көпүрөнүн бирөөсү мурда эле жарактан чыккан эле, азыр экинчиси дагы толугу менен бүгүн селде кулап түшүптүр. Азыр мен ошол жака кетип атам. Жолдо болсо Оштон чыга беришти. Азыр 10 чакты ГАИ турат. Алар ар бир машинаны токтотуп, каяка барган, элдин каяка баргандарын айдоочулардан сурап атат. Эгерде Кызылкаяга деген болсо кайта бериңиздер, Кызылкаяга барбаңыздар. Кызылкаянын жолу жабык деп азыр ушул жерде ГАИ кызматкерлери турушат. Ал деген сөз эмнени билдирет? Ал деген сөз Баткен облусу бүтүндөй байланышсыз калды деген сөздү билдирет. Эми албетте Баткенге азыр таптакыр өткөнгө мүмкүн эмес дегенге болбойт. Баягы айылдарды аралаган ички жолдор бар. Ошолор аркылуу эптеп өтсө болот. Бирок ал жол өтө татаал жол болот. Өтө айланма, ошол кыйма чийме айылдарды, тар жолдорду, тар көчөлөрдү айланып өтүп, ошо айылдардагы элдин дагы нааразычылыгын жаратат. Ошондуктан мүмкүн болушунча азыр батыраак ошол жол, ошол көпүрө бүтүш керек да. Өзү негизи Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров мурунку жылы жана жаңы жылды Баткенде, жаңы жылдык куттуктоосун Баткенде барып тарткан. Тартып атканда айткан, Баткен биздин жүрөгүбүздө деген. Баткен биздин жүрөгүбүздө дегенден бери ошол Ош менен Баткенди байланыштырган негизги бир жалгыз ошол артериялык жол боло турган болсо, ошол жол эч оңдолуп бүтпөй турган болду да. Эми мен мына Кыргызстандын башка аймактарындагы мына Нарын, Талас, Көл, Жалал Абад сыяктуу башка региондордун тургундарына айта кетет элем. Баткен менен Ошту байланыштырган жолду ал оңой олтоң эле мындай эми кичинекей бир жол болсо керек да деп ойлобош керек. Бул өтө маанилүү, экономикалык жактан дагы, логистикалык жактан дагы абдан маанилүү трасса да. Муну Ысык көлдүн трассасына караганда, Ысык көл Бишкектикине караганда дагы, Нарын Бишкек, Талас Бишкек трассаларына караганда бир кыйла эсе жандуу, бир кыйла эсе зарылыраак бул. Саат сайын эмес, мынау секунд сайын машина тынбай жүргөн трасса. Мен азыр ушуну айтат элем, баягы мисалы Ысык көлдүн жолун маанилүү деп ойлошот, бирок Ысык көлгө адамдар көбүнчө эс алганы барат, көңүл ачканы барат. Мынау Ош Баткендин жолунда адамдар жан сакташ үчүн, нан табыш үчүн катташат бул жакта. Ошол эки трассанын эң чоң бирден бир айырмасы ушул. Биринчиден калктын саны абдан көп, Баткенде дагы. Ысык көлдүкүнө караганда дагы көбүрөөк. Экинчиси, Ысык көлгө адамдар ошол көңүл ачуу үчүн каттаса, көңүл ачкандар, эс алгандардын каттаган жолу боло турган болсо ал жол. Бул жол жан сакташтын, нан табыштын, оокат кылыштын, бала багыштын жолу да бул. Ошон үчүн бул абдан маанилүү. Азыр биз ошону тарткан кетип атабыз. Буюрса, бүгүн болсо бүгүн, эртең болсо эртең ошол жолдун маанилүү экенин сиздерге көрсөтүп берем деп баратам. Туугандар, мен сунуштап аткан Golden House компаниясынан үй сатып алуунун 5 себеби бар. Биринчи себеби, жердин жана курулуштун документинде эч кандай көйгөй болбойт. Экинчи себеби, курулуштун кооздугунда дагы, сапатында дагы маселе болбойт. Үчүнчү себеби, курулуштун ылдамдыгында дагы маселе болбойт. Төртүнчү себеби, бардык үйлөрдүн жайгашкан жерлери сизге жакпай калбайт. Бешинчи, эң негизги себеби, Golden House менен сиздин нервиңиз эконом болот. Азыр мен мынау Ноокаттан чыга бериштеги ушул Ош Баткен жолунун Чилисай участкасында турам. Чилисай деген сай ушул. Ош менен Баткен жолун бириктирет. Бул чоң трасса. Анан бир күнү сел ушул жерде болгон. Бүгүн дагы сел. Бирок эми бүгүн эсине киришкен окшойт. Мына техниканы бул жерге алып түшүп, наркы убактылуу курулган көпүрөнүн астын улам тазалап туруш үчүн мынантип техниканы коюп коюптур. Мунусу жакшы. Эгерде муну бүгүн кылбаганда, бүгүн дагы наркы жакты суу каптайт эле айылды. Баягы күнү айылды мына ушул жерди тазалабаган үчүн, ушул жерди тосуп коюшкан үчүн, наркы жактан келген дарактар келип, мына көпүрөнүн оозуна тыгылып калган үчүн, анан мына жер көлдөп, анан наркы жактагы айылдарга анан сел кирген. Бул өзү негизи бул баягы Кыргыз автожол деген ишкана ушул көпүрөнү курушу керек болчу. Ошолорго милдеттендирилген, ошолорго жүктөлгөн. Бирок
дээрлик бир 2 жылдай убакыт өттү окшойт. Ушу 2 жылда болгону эки түркүк отургузуштур, башка иш кылбаптыр. Москвада адал эмгек менен алектенген ар бир кыргызстандыктын көңүлүн бурабыз. 10 жылдап жыйган мүлкүңүздү сүрсүтпөңүз. Батирден батирге көчкөндө жүгүңүз чачылып жоголбосун. Жыйган терген оокатыңызды айылга, апаңызга, бала чакаңызга жибериңиз. Москвадан салган аманатыңыздын амандыгын Жылдызбек жана Ильязбек аттуу мекендештерибиз өз кепилдигине алышат. Сиздин жүгүңүз Ысык көлдүн караколуна, бери жагы Баткендин Айдеркенине чейин аман жетет. Байланыш үчүн +7 977 955 2879 же +7 922 543 96 85 номерларына чалсаңыз болот. Жылдызбек менен Ильязбек алыстан салган аманатыңызды айылыңызга аман алып барышат. Азыр эми наркы жагына 3 казык отургузса, бул жака 3 казык отургузса, ошол 6 казык. Анан ортосуна дагы канча казык отургузушат билбейм али. Али дайынсыз. Мисал менде ал долбоор жок да. Эми булар эми элестетиңиздер. Бир жылда же болбосо жарым жылда болгону 2 түркүк отургузганга араң жараган ушул кыргыз жол курулушту билбейм эмне кылыш керек. Эми бул кыргыз жол курулушу эмей эле бир Кудай урган эле мекеме болгон да. Өзү кече селден кийин мына жерди көмүп башташкан. Бул убактылуу көпүрө. Наркы жак баягы чоң көпүрөнүн орду. Мына ушул убактылуу көпүрөнү курабыз дешип, жолду ачып коелу деп. Булар кечетен бери иштеп атат. Ошо кече көргөнмүн. Кече болгону бир гана жүк ташуучу жанагы бир хова алып келет, ошону берки сүрүп коет, дагы бир хова алып келет, ошону сүрүп коет, ошонтип отурган. Болгону бир хова. Эмне үчүн ошондо менде азырга чейин ошол суроо турат. Эмне үчүн бул жерге ондогон машинаны алып келип туруп эле, ондогон машина менен баягы мына жерге шагылды. Бат төгүп, бат тегиздеп, бат эле жолдор машинаны кое бербейт, мен түшүнбөйм ушуну. Азыр да эле түшүнбөйм мен. Азыр неге турушат? Мисалы, түндө иштесе болбойбу? Түндө иштесе күнөө болобу? Шарият бузулуп калабы? Мыйзам бузулуп калабы? Эмне болот? Азыр бир бечараны коюп туруп ошол мына жолду гана эптеп, мына селдин жолуну ачып турасың, болду, башка иш кылбайсың деп. А мына жакты мисалы, муну тегиздей берсе болот да, азыр эмне токтотот буларды? Эмнеге булар токтоп турат дейм да? Кимди күтүп атышат булар? Мисалы, азыр караңгыда эле адамдарга эртең эл менен жол талашпай эле, азыр бир жактан шагылды алып келип төшөй берсе эмне болот? Сүрө берсе эмне болот азыр? Машинанын чырагы жокпу? КамАЗдардын чырагы жокпу? Мына грейдерлердин чырагы жокпу? Мен түшүнбөйм ушуга. Булар эмнени күтүп атышат азыр? Наркы жакта эл безилде уйлап атат, биздин жолду өзүбүздүн акчабызга бастырган асфальтты силер талкалап атасыңар деп атат. Жок, аны уккан киши жок. Наркы жактан, берки жактан кылып машиналарды эки жакка чачып, эки чакан кичинекей айылдардын баягы тар жолдору менен элди кыйнап атышат азыр. Неге андай кылабыз биз? Буларды бирөө кой дейби мисалы? Мен түшүнбөйм мисалы. Негизди масштабты түшүндүрүш үчүн айтып коеюн. Баткен облусунда калктын саны дээрлик 600 000. 590 000дей бар да. 10 000 азыраак 600 000. Андан сырткары мына ушул сай бул Ноокатты тең экиге бөлүп турат. Ноокаттын мына жагында дагы бир 200 000дей адам бар. Эгерде аны кошуп эсептей турган болсок, дээрлик Талас менен Ысык көлдү кошуп салсаң, ошонун калкынчалык болот да бул. Эки облустун калкына барабар жак бул. Муну мындай бир Ош-Ноокат жол десем кичинекей бир райондун жолу эмес бул. Бул бүтүндөй бир облустан чоң. Мына Нарын менен Ысык көлдүн же болбосо Нарын менен Таластын же болбосо Ысык көл менен Таластын калкына барабар жак, калкына барабар облус мына жакта жатат. Ысык көлдө ашып кетсе канча бир 550 000дей калк бардыр. Ал мына жакта Баткендин өзүндө 600 000 бар. Ноокаттын жарымы бул жакта жатат. Аны кошсоң 700 000дей болот. Ысык көлдөн чоң, Баткенден Нарындан чоң, Таластан чоң облус бул. Неге ошону биздикилер жанагындай кылбайт мен билбейм. А президент барып туруп баягы жаңы жылда бир сүйлөп коет, Баткен биздин жүрөгүбүздө деп. Аны Сооронбай Жээнбеков дагы сүйлөгөн, аны ошол эле сөздү Садыр Жапаров дагы сүйлөгөн. А андан эмне болду, аны сүйлөгөндөн эмне чыкты? Мынантип бир көпүрөнү 2 жылдан бери бүтүрө албаса. Болгону мына фирма ошол кыргыз жанагы жол курулуш деген фирма. Болгону наркы жака болгону
жарым жылдан ашык убакытта болгон 2 казык отургузуптур. Башка иш кылган эмес. Азыр мына жакта дагы деле мына жер тегиздеп бүтө албайт да. 2 күн өттү. Ошо селден бери 2 күн өттү. Кече айрымдар чыгып алып, жана сел келатат дегенде неге ошол тоого чыгасыңар деп адамдар бирин-бири урушуп атат. Адамдарды эмес, ошо сел келатат деген нерсе адамдар сыяктуу эле мынага окшогон мекемелерге дагы тиешелүү болчу. Мынага окшогон мекемелер ушул жолду куруп атабы? Алар түшүнүш керек эле да. Суу көп келет, даракташ агып келет, мына жерге бөгөлөт. Бөгөлсө мына жакты айылды каптайт. Ошон үчүн мына жакты тезирээк бат-бат алып турабыз деген акыл буларда мурдатан болуш керек эле да. Ошол өзгөчө кырдаалдар министрлигинин эскертүүсү, алардын берген алдын ала берген маалыматы буларга дагы тиешелүү болуш керек эле да. Не үчүн буларга тиешелүү болгон жок? Не үчүн булар баягы анау жактан сел келди, баягы дарак ташты агызып келди, мына жердин оозун бөгөдү, мына жер көл болду, наркы жакты үйлөрдү 9 үйдү басып калды. Ошону карап отурушту. Мына жакты ачып бер десең, жок ачып берген жок булар. Ошондо дагы мына жакта баягы жолу бөгөлдү. Кыскасы апандынын оюну ушу жерде болуп атат да. Билбейм, муну соо акыл менен билбейм муну. Ушундай гангирбаш болуш үчүн атайын бир окуу жайды бүтүш керек да биздечи. Болбосо мынау иштерди ушуну жөө мындай адамча эле мындай көз менен караш үчүн атайын окуу жайды бүтүштү керек жок эле өзүчү. Баягы Кудай урган Кыргыз автожол деген ишкананы көткө тебип иштетпесе, акимдин не кереги бар, губернатордун не кереги бар, транспорт министринин не кереги бар. Эми андан өйдө чыкпай эле коеюн эми, өзүңүздөргө жетер эми. Былтыры Ташиев сөз сүйлөгөн. Мынау жол быйыл бүтсүн, бүтпөсө башың менен жооп бересиң деп. Эч ким жооп берген жок. Ташиевдин түшү өтпөйт экен буга. Жок дегенде Садыр Жапаров мырза, президент урматтуу. Сиздин тишиңиз өтөр ушул министрге. Ушинтип азыр Кызылкыя Баткен тараптан келаткан машиналардын бардыгын мына трассага салбай, мына айылды аралатып салып атат. Анткени мына жакта трасса азыр көпүрө бузулуп калган. Мен ошону азыр айтып берейин. Мына караңыздар. Мына жер чоң трасса деп коелу. Эми бул жакта Баткен бар. Мына жакта Кызылкыя бар. Эми мына жерден кече Апшырата мына жерде. Мына жер Апшырата. Апшыратадан келген сел мына жердеги Апшырсай көпүрөсүн жууп кетти. Анан булар азыр ушул жерден машина өтө албаган үчүн мындай кылып туруп элди аралатып мынага салышты. Бирок азыр алар мына жерге келди. Келгенден кийин мына жерден дагы бир мына жердеги айылды аралатып мынантип үстүнөн салып атышат азыр. Ошко кетиш үчүн. Эми мына жерде дагы бир сай бар. Муну Чилисай деп коет. Мен жана көрсөткөн жер ушул жер. Бул жер ушул көпүрө бир 2 жылдан бери бүтпөй атат. Болгону 2 жылдын ичинде ошол Кыргыз жол курулуш деген компания болгону 2 казык отургузуптур ошол жерге. Андан башка эч нерсе кылган эмес. Кече ошол жерде дагы бир мына альтернативалык көпүрө убактылуу деп мынантип дагы бир жандатып көпүрө салынган. Ал көпүрөнү кече сел жууп кеткен. Четин. Бирок ошол көпүрө мынандай турса, көпүрөнүн ошол бир капталын гана сел жууган болчу. Ошол жерди 2 күндөн бери толтура албай атат. Техника жетпей атат. Не болуп атат, мен түшүнбөйм ошого. Аны ошону көткө тээп, мунан кыл мунан тезирээк. Техниканы алып кел мына жерге. Шагылдап келип төк деп, күнү түнү мисалы ашып кетсе бир 5-6 сааттык жумуш өзү. Жок, ошо 5-6 сааттык жумушка жалгыз КамАЗдын көзүн карап, ошол жерде жалгыз грейдер иштеп турат. А мына жакта ушунча эл ууран. Неге ушундай кылып атабыз, мен түшүнбөйм буга. Сиздин поляңыз бул? Биздин поле. Азыр ошо жерден жол болуп атабы эми? Жок, жаңы салып бериштир да шу жерге. Полягабы? Поляга. Эгин эгилип турса, антип шлангларын дебелеп өтүп кетиштир. Берактан жол бар өз үстүдөнчү. Ошол жерден өтсө деле болот эле. Сиз чакырбаппы, шлангаларың алып тур, мына жерден өтөбүз деп. Аны да акчага салсаңыз керек. Сурап алып турам.
бизге тоготпай жаңы балдарга сүйлөсөм. Азыр мына ушул турган жер Ош Баткен трассасындагы экинчи көпүрө. Бул Апшырсай көпүрөсү. Кече келгенмин, көргөзгөнмүн. Кече ошол көпүрөнү жанагы убактылуу деп салган көпүрөсүн туура эмес кылган үчүн мына жака суу көлдөп калган. Анан ошо көлдөгөн суу акыры ошол убактылуу көпүрөсүн да жууган. Андан кийин мына жакта убактылуу эски көпүрө турган, ошол эски көпүрөнүн азмасы жаны бар эле. Ал бүгүн кулады эми. Азыр эми убактылуу көпүрөсү да жуулуп кеткен. Эми азыр наркы жактан дагы айланып бирдеме кылып атышат. Жол токтогон. Азыр адамдар эми ылдыйдан айылды аралап бир нерсе болуп келе атышат. Баягы кайран гана мурдунга бок сүйкөлгөн кыргыздар чыдагын өзүңдүн зөөкүр уулдарыңа, өзүңдүн зөөкүр кыздарыңа деген ушул да. Өзүнүн зөөкүрлөрдүн айынан ушундай болгон өзү. Ачык эле айталы. Анан мен азыр ушул жерденчи канчалык сиздерге ыңгайсыз болсо дагы, канчалык жагымсыз болсо дагы, канчалык кабыл алуу кыйын болсо дагы, мен ушул кечеги бүгүнкү селге рахмат дейм менчи. Себеби ушул сел болмоюнча ушул жол оңдолбосо керек эле. Азыр эми оңдобой койгонго арга жок болуп калды окшойт. Буга чейинки жетекчилердин кылганын кордук десе болобу, зордук десе болобу, келекелегендик десе болобу, тоготпостук десе болобу, кенебестик десе болобу, мен билбейм кантип сыпатташты. Бирок эми мындан ары токтотуп, мындан ары ушинтип калтырып кое бербесеңиздер керек эми. Мына жакта Баткенден, мына ушул Баткен тарапта 600 миңден ашык калк жашайт. Ал деген сөз мен жана дагы айттым, азыр дагы айтамын. Бул Ысык көлдүн калкынан көп, Нарын менен Таластын эки облусту калкын кошо турган болсоңуз ошондон дагы көп. Эки облустан көп бул. Килтеген Ысык көлдөн дагы көп. Ошончолук чоң жер. Мисалы Ысык көлгө адамдар эс алганы барат. А мына жакта нан тапканы барат. Бул жол нандын жолу. Бул жол жандын жолу. Бул жол ошол нан табайын, жамбагайын, бала багайын деген жол. Бул жерден жөн адам өтпөйт бул жерден. Эс алайын деп өткөн адам аз болот бул жерде. Ушунчалык зарыл жол болчу бул. Бул кечеги мына Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы жана чатак чыкканга чейин жалаң контрабанданын жолу болчу. Бул Тажикстанга кеткен жол болчу. Мындай алганда бул эл аралык жол болчу. Ошонун абалы ушул азыр. Ушуга чейин, ушунчалыкка жеткенге чейин отура бердик. Ана мына деп отура бердик. Аркы жакта көрдүңүздөр. Болгону ошол эки опораны орнотуш үчүн болгону эки гана опора. Ошого 6 ай коротушуптур мына Кыргыз жол курулуш дегени. Эми накта Кудай ургандарды таап келгенбиз да. Жүрүңүздөр азыр көргөзүп берейин ошону. Мына бул жакта техникалар иштеп атат. Же иштеп атат, кыскасы мына жакта иштеп атат. Бул жакта техникалар тизилип турат. А неге мен ушуну айтам да, неге бул жакта иштеп атат? Техника аркы жактан неге иштебейт? А бул жакта түнү иштесе болот экен го. Бул жакта неге мына 1, 2, 3, 4, 5, 6 хова турат мына жакта? А неге жанагы Чилисайда бир дагы хова жок? Неге ошол жерди 2 күндөн бери толтуруп кое албайт? Не үчүн азыр жок эч ким? Салам алейкум. Кандайсыздар? Иш кандай болду? Зор болду. Зор болду. Зор деген кандай эми? Маза деген да. Маза деген кандай? Жакшы деген. Жакшы дегенибиз ушу болсо өлгөнү калганбызбы анда? Жок, өлгөн калган жок, нормально. Жакшыбы? Жакшы. Бул эртең сел келсе дагы алып кетеби бияктан? Кечеги Куда билет аны? Негизи Куда билет, бирок кээде мындай илим менен, акыл менен деле кээ бир нерсени аныктап билсе болот го. Аны билбедим аны. Кече билинип эле турган. Кече бул жакты көмүп атышкан. Мен айтканмын, эртең сел келсе алып кетет да десем, ооба деп коюп отурушкан. Мына килтейген жол тандабастарга бергенбиз чоңдорго. Мен ушул машиналарды көрүп айтам да.
Азыркы жетекчилерибиздин минген машинасы оңолду. Алардын кабинети оңолду, отурган креслосу оңолду. А бирок өздөрүнүн компетенциясы өскөн жок да. Өздөрүнүн акылы өскөн жок. Салам алейкум. Кандайсың? Анча эч ким жок барды. Мамат чыгып койсуз, эч ким иштебей турат эмеге. Эч ким жок да жакта. Неге жок? Бардык бияк бияк Мен Кыргызстан боюнча эмне бир эле ушул жерде иштейт. Жок, азыр жол бияктан. Ал жерде 2 күн өттү. 2 күндөн бери Ал жак тегиздеп койгон, тегиздеп. тегиздеп неге ачылбай турат анда? Бияк толчукка якташтырган эле. Бияк ачылса эле ачылат да. Сиз салам алейкум. Азыр элдин баарында көпүрө эч ким жок деп түшүнүп алды эми бардыкчы. Жок, ал көпүрөч. Бул көпүрөнү бүтүргөн менен аны бүтүрбөсө кандай айырмасы? Жок, ал көпүрө дайрылып койгон, көрдүңүзбү? Басып. Мен кече келгенде өттүңүзбү ошол көпүрөнү? жөө өттүм. Мен кече дагы жөө өткөм. Мен кече мына жерди кандай жакшысызбы? Жакшы. Жакшы иштеп атыпсыздар. Эми мындай да көрүп атасыңар, биз деле 2-3 күндөн бери мындай уктабай эле ошо өзүңөр көрдүңөр. Аякта болсо аяктабыз бул жакта. Да буюрса эми эртең кечке чейин бүткөнгө аракет кылат. Азыр мына Кыргыз автоунун жетекчиси бар, орун басарлар менен ошол жерде. Биз деле Кыргыз автожолдун наркы жактагы көпүрөнү куруп аткандардын жетекчисинин мындай орой сөз менен айтканда көтүнө тебе турган 1,5 барбы? Иштете турган. эми бунун мына бүгүнкү дагы көрдүңөр. 2 күн болду. Өкмөтүбүз, башчыбыз келип кетти. Өзү мына чогулушта баа берди. Ошо кылгандарды бүт басын беребиз деп кетти. Эми чын айтканда бүгүнкү күндө мына азыркы биз бүгүнкү эртеңки ситуацияны карайлы, ушуну көпүрөнү оңдоп тезирээк жолго чыгып максатыбыз ошол. Ошол. Эң негизи ошол. Эми оңдобой кое да калбайсыздар да. Мына жакта 600 миң эл жатат. Сөзсүз аны Кудай буйрса жолго чыгып бүгүн бүгүн түнү менен иштеп, эртең кечке чейин Кудай буйрса жолго чыгууга азыр аракет жасап атат. Биз деле контролдо бул. Азыр bundan башка дагы жумуштар аз көрүп атасыз. Губернатор каякта азыр? Губернатор ошол ал киши мунуга селчүп азыр бөлүнгөнбүз территорияга. Ал киши нары территорияга кеткен. Биз мына территорияда эч ким жок. Акимчи? Жок. Аким азыр мен да сүйлөштүм, эмнеден Пулатов жактан түшүп келатам дейт. Азыр Пулатов түшүп келатат. Губернатордун эми Нокаттан башка райондор бар да. Аз көрүп атасыңар, аяктарда селчүп атат бардыгында. Биз мына 2-3 күнөн бери ошол жерде жүргөн үчүн кайра ушуну контролго алып, ушунун аркасында жүрөбүз. Мына көрдүңөр, техникалар аркасында жүрөбүз, ээрчип эле жүрөбүз мындай. Ушу жумуш жүргүзөлү депчи. Мен түшүнүп атам аны, эми болгону болду. Бирок азыр ушул мурдагыдай эле көпүрө салынат да эми? Жок, азыр биз биринчи мурдагыдай оңдоп туруп, анан кийин эми жаңы көпүрөнү эми мындай айтканда бул нерсеге Минтранс дагы серьезный көңүлдү бурат. Азыр бүгүн акыбалды көрдү, бардыгыбыз көрдүк. Эми мен ойлоймун, эми баягы стандартта ушул жерге мына келген мына жыгачтар келип атат, темирлер келип атат эми. Эч ким билбейт экен да эмне келишини. Ошого карата эми айтканда бир 50 жылдыкпы, андан мурда көбүрөөк жылдыкпы эсебин алып салса керек. Бирөө айта алабы мына көпүрөнүн курулушу качан башталарын? Бир адам айта алабы? Эми аны мен айта албайм. Бүгүн мына эртең бүрсүн баштап. Эми биздин жогоруда жетекчилик айтпайм. Мына бүгүнкү өкмөт башчысы премьер-министрдин келиши Акылбек Эсенбековичтен ошол именно ушул жол боюнча, көпүрө боюнча бүгүнкү окуя боюнча келди. Көңүл буруу өзгөрдү. Өзгөрдү. Көргөндөн кийин өзгөрөт сөзсүз. Демек баткендиктер, нокаттыктар ушул жанагы кечеги селге, бүгүнкү селге чоң рахмат десек болот окшойт. Эми ал Кудайдын буйругу. Эң негизгиси ушул сел болбосо, ушул көпүрө болмоюнча, жок болбогондо мынчалык көңүл буруу болбойт эле да. Эми көңүл бурулуп келген. Bundan кийин да көңүл бурулат. Эми бул деле бир себеп болуп калды. Азыр могу жолду качан ачайын деп атасыздар эми? Эми эртең кечке чейин бүткөнгө аракет жасайбыз. Бул эми чоң жумуш, бирок тездетип бүтүргөнгө аракет жасайбыз. Азыр астындагы трубалар кече бойдон эле калат да, мурунку. Эми аны мына жолдун кызматкерлери билет, жетекчиси бар. Алар эң негизгиси ким экен, жолдун жетекчиси барбы? Бар, бияка келип турушат, жүрөт турат. Бул кишичи? Салам алейкум. Кандайсыз? Орун басар сиз окшойсуз, Бул жолдунбу же мына фирманынбы? Кыргыз автожол. Кыргыз автожол. Кыргыз автожол Кудай урган фирма экен десем болобу? Неге? Наркы жакта 2 күндөн бери эч нерсе иш болгон жок. Эмнеге? Билбесем, ошон силерден Иш сурайм. болуп атпайбы ал жакта? Не иш болуп атат? Неге ачылган жок? Ал жак кече бир тараптуу берилбеди. Азыр барып көрбөйсүзбү? Азыр барып көргөм мен. Азыр жабык. Айбез жол бар да, азырчы айланып өтө турган жолубуз бар.
ошого бир тараптуу бербей эле турдук. Ал жакта эки тараптуу бир отоло күтүрүп берсек болот. Берки көпүрөнүн курулушун канча болду ишти баштаганыңарга? Көпүрөнүн курулушун Ооба. Так эсимде жок экен. 6 ай болдубу? Жок, андан көп болду эми. Андан көп болду. Андан көп убакыттын ичинде болгон 2 опора орнотупсуңар да, туурабы? Дагы канча опора орнотушуңар керек? Биз тактап туруп айтайын сизге. Тактап туруп айтайын. Сиз али проект менен тааныш эмессизби? Сиз Жаңы орунбасарсыз. эле болду. Жаңы болгонуңузга канча болду? 1 ай болду эле. 1 айдын ичинде ошол жердеги проектимди карап көрбөдүңүзбү сиз? Канча опора коюлат ошол жерге? Проектин карап көрөйүн. Ооба. Сизге айтам да. Жок, проекттин 1 айда проект карабадыңыз. Проектин карай элек, потому что убактым болду элек, ал бул жака болгончу. Жок, 6 айдын ичинде Чили сайдагы көпүрөгө канча опора коюлушун сиз билбейсиз. Азыр так маалыматым жок экен. Жок. Кааласаңыз мен сизге проектти карап Мен азыр макул, аны айтып бересиз. Мага айтып бербесеңиз башкаларга айтып бересиз. Бирок мен айтайын дегеним, ал жерде 6 айдан көп убакытта болгон 2 опора орнотупсуңар. Мен өз көзүм менен көрүп келдим. Дагы жок эле дегенде 6 опора, дагы 4 опора орнотосуңар. Ошол 4 опорага дагы канча? 1 жыл убакыт кетеби? Жок. Жакын арада баштап баарын эме кылабыз. Буга чейин эмнеге башталган жок? Мен сизге айтпайм азыр, мен ашык мына 12-синде дайындалдым. Жетекчиңиздер каякта азыр? Бизде жетекчи азыр пока дайындала элек. Жетекчи да жок. Ооба, бизде эме реорганизация болду. Ошого байланыштуу. Азыр мына ушул Кыргыз автожолдон ошол жолдун баягы эмесин, курулушун булардын колунан алып эле жеке менчик фирмага бериш жөнүндө маселе койсо эмне болот? Эми аны биз айта албайбыз. Аман эми специалисттер өздөрү билет да. Жок, мисалы сиздер саясий чечим кылып туруп эле булар мына 1 жыл убакыт өттү. 1 жылдын ичинде өздөрүнүн жөндөмсүздүгүн далилдеди. Ишти алып кете алган жок. Ошонун айынан 9 үйгө жанагы сел кирди. Ошого юридикалык бааны берели. Булардан жанагы акчаны алалы. Милдетти башкага жүктөйлү деген маселени койсо эмне болот? Күнөө болобу? Жок, күнөө болбойт. Азыр эми биз мына биринчи жолду оңдойлу, кийинки ана маселени кийин коелубуз. Наркысым. Жок, экөөнү тең да. Экөө бир эле жолдо эми мындай Бир алганда. эле жол. Аралыгы болгону канча? Бир 30 км. Азыр мындай кылайлы да, эң негизгиси жолду оңдойлу, жолду ачайлы. Жок, Анан кийинки жолду ачасыздар, ага жолду. жаңы курулушту боюнча аны эми кийинки маселе болот. Алар курабы, башкасы курабы, аны кийинки эң негизи азыр жолду ачыш керек. Элге жолду ачып берели. Эл эми турмуш тиричилик бар да. Жок, бул жолду ачасыздар. Наркысын кантип ачасыздар азыр? Наркын деле ачабыз. Ушул темп менен кете турган болсо, билбейм, Жок, дагы 1 апта жатабы го? Эми 1 апта жатпайт. Эми көрүп атасыңар мына күнү түнү жумуш болуп атат. Бүгүн эртең ачылат. Анан калган көпүрө курулушунун жол болушун аны кийин маселе. Кийинки маселе. Жолдун көпүрөнүн курулушун Жок, көпүрөнүн курулушун аны. Жок, азыр кадимки капиталдык көпүрөнүн курулушун. Капиталдык көпүрөнүн курулушун айтып атпайм. Азыр жолду ачайлы. Анан кийин Минтрас аны маселени өзү чечет. Өздөрү кылабы же башкага кылабы? Макул, убактылуу жол качан ачылат анда? Эми азыр мунугун эртең кечке. Жок, муну эртең кечке чейин ачасыздар, аны аркычы. Ал деле ачылат. Эртең кечке чейин. Эми эртең кечке чейинби, же бир күн кийин болобу? Может эртерээк болуп калышы мүмкүн. Азыр болушунча эртерээк аракет кылып атабыз. Бирок болушунча деген менен азыр билесизби, ал жакта бир техника жок иштеп атат. Эми мындай да, кече өзүңөр көрдүңөр, уже ал бүгүн кечке чейин жол берилиш керек эле, кайра жамгыр жаап жууп кетти. Аны түшүнүп атам. Эртең кечке чейин эки терең ачканга аракет кылабыз. Бирок алар билесизби азыр, ал жууп кеткени өзүнчө. Эмне үчүн жууп кетти? Себеби майда шакылды таштап коюп отурушат баягы баланын оюнундай. Эми аны Эмнеге ал жерге таш ташталбайт баштап? Эми ушул боюнча Сел агызбай турганыраак бир мындай эме болуш керек дейм. Эми ушул боюнча айтып атпайбызбы? Бүгүн дагы маселе болду. Бул эми аны баа берилет бардыгына. Азыр мына жерге азыр эртең дагы сел келсе, дагы алып кетсе кандай кыласыздар? Эми аны алып кетсе кайра оңдойбуз деп эмне кылат элек? Бир жумуш ошол да, оңдош керек, жолго салыш керек, элге жолду ачып бериш керек. Ошол максат. Болгон ишти аракет жасайбыз. Болгон күчтү жасайбыз. Сиз азыр губернатордун орун басарысыз. Биринчи орун басарым. Биринчи орун басар. Мына мен жоопкерчиликтүү ошо координацияга келип турабыз, көрүп атасыңар да. Мына 2-3 күндөн бери жүрөбүз, биз деле уктабай, ушу жумуш болсун деп жүрөбүз. Уктабай кылган ишиңизге виникать этип койсоңуз боло беле дегеним да. Эмне үчүн? Себеби азыр мына жолду азыр ким кылат деген суроого жооп бере албай атасыз. Мына Минтранстын эмесинде турат, азыр сайтында турат. Япония менен кол коюлду деп. Эми кол коюлган болсо жумуш аткарылат. Анда ошол болбой калса, жок, качан болот ал? Эми Минтранс менен мен аны айта албайм да. Алар Минтранс билет. Алардын кесиби бар өздөрүнүн. Эл сиздердики. Эл биздики. Эл мына жакта биринчи кезекте биринчи соккуну сиздер аласыздар, биринчи сөздү сиздер угасыздар. Минтранс болмоктон кудай болуп кеткен күндө дагы мунаны кыласыңбы, кылбайсыңбы, акчаны бөлөсүңбү, бөлбөйсүңбү деп маселе койсо болобу? Болобуз. Эми бул маселе биз
коюп келгенбиз, эми мында андан да катуураак маселе коебуз. Жоопкерчилик бизде болуп атпайбы, сиз айткандай, местный властьта болуп атпайбы. Коебуз маселени. Кудай буйруса, жакшы көпүрө жасайбыз. Көп жылдык, 50 жылдыкта жок дегенде алдын ала кылып туруп кыла турабыз. Мен сиздерден бир нерсени суранат элем. Ушул көпүрөнү дагы ошол мына кыргыз жол курулушка бербеңиздерчи сураныч. Кудай урган бир ишкана экен мында. Аракет кылайын. Акчасы бөлүнгөн болуп ана жол эртең аракет чыктı. Ачылат ана. Бул дагы ачылат. Акчасы качан бөлүнүптүр? Акчасы да Желенский Канча бөлүнүптүр? 20 миллион бөлүнгөн болуп. 20 миллион долларбы, сомбу? Доллар. Ана мындай, кечеде сүйлөшкөнүздө айткан 3 ай ичинде наркөпүрөнү бүтөбүз деп айтты. Минтранс өкүлдөрү 3 ай ичинде. Эми биз ойлодук, эми 3 ай болсо, значит, тез эле бүтөт экен депчи. Бир жылда болгону 2 опора курган фирма 3 айдын ичинде калганын кантип бүтүрөт? Эми көрөбүз, может өзгөрүшкөнгө аракет кылат эми Минтранс. Сиз айткандай контроль кылабыз. Азыр мисалы өзүңүз айтып атасыз. Ал жакта техника жок, техниканын баары буякта деп атасыздар. Алардын техникасы да жетишсиз болуп атса. Эми техника Кече мен көрдүм, болгону бир КамАЗ шагылып таштап коюп, бир грейдер сүрүп коюп, баланын оюнундай кылып отурат. Эми мындай да азыр өзүңөр көрүп атасыңар, сел бир эле Ноокат району эмес да, бардыгы райондорубузга түшүп атат. Мен аны түшүп Түштүктө бардыгы сел болуп элди атат. мобилизация кылса болот эле да, акчасын беребиз, соляркасын куюп беребиз, келгиле мына шагылып таштап бергиле десе, ким жок дейт азыр? Эми мындай нерсеге эч ким жана ойлобогондо ушунчалык бир мезгилде бар жок сел басат депчи. Эми элибиз көрүп атасыңар, элге рахмат. Элдер мына кечеге түшкөндө деле өздөрү аракет кылып туруп, бардыгы ушу бийлик менен биргеликте аракет кылган жасап, мына жакшы жумуштар жүрдү. Элибизге рахмат. Мамлекет мына бүгүнкү күндө бар экен, техникалар бар экен, жумуш жүрүп атат. Мен ойлойм силер айткандай талап коюлат бул. Мына жерде дагы азыр майда шагылды жүктөп атышат азыр. Эмнеге мына жака таш төгүлбөй атат билбейм. Азыр наркы жакта дагы азыр муну эртең эле агызып кетет. Эми анын өздөрүнүн кесипкөйлөрү бар, эмне үчүн түшүрүп атат, аны өздөрү айтат эми. Может техника мына жакта азыр бирөөнүн баягы тамаркасына салып берипсиздер. Ал жерде дарбуз эгилген экен, жанагы тамчылатып сугаруу системасы коюлган экен, анын бардыгын тепсетип салыпсыздар. Анын зыянын ким мойнуна алат эми? Эми өзүңүз билесиз да, мындай мезгилде сенин тамаркан, менин тамаркан, биз баары нерсеге даяр болушубуз керек. Мына кошту мамлекеттерде бизде ушунчалык элди бирок адамдын укугу деген нерсе бар. Сөзсүз да, бирок эми адамдын укугуну бирөөнүн өзүн тебелеген жок. Огородуна биз эми муктаж болгондо алганга мажбурбуз да. Ошол бир эл үчүн, ушул киши мен ойлойм, эч ким наразы болбойт. Анын ушербини мына мамлекет турат. Эртең эгер төлөп берсе, төлөп беребиз. Төлөп беребиз. Рахмат. Рахмат сизге да. Кече мен ушу жерге келгенмин, кече айтканмын. Мунуңар эртең сел келсе агызып кетет го десем, агызып кетет деп отурушкан, агызып кетти. Наркы кулады. 2 көпүрө тең жок болду, мен. Мына ушул суу те Апшыратадан агып келет. Ошол Апшыратага барыш үчүн Апшыратаны ижарага алып иштетип аткан Калмат деген киши бар эле. Ал өтүп кетти. Мына ошол Калмат деген киши, аксакал. Бир адашпасам 3-4 көпүрө салган ошол жерге. Ошонун көпүрөлөрү турду. Ошончо жылдан бери турат. Мына жерге деле жөнөкөй кылып эле, көп акча коротпой эле, эки жагына жанагы бетон блоктордон коюп тизип чыгып эле, дубал кылып эле. Ошонун үстүнө жакшы бир баягы мостовой плита деп коет. Ошодон коюп кое турган болсо, ушунча нерсе болмок эмес да. Азыр булар эмне кылышты? Алып келип 2 чоң турбаны коюшту. Ал турба 1000 чоң болгон күндө дагы мына жактан келип бир дарак бетине токтогондон кийин болду. Бөгөлөт экен, акыры күч келгенде өзү кошуп агып кетет экен. Агып кетти. Ошон үчүн азыр кандай кылышат мен билбейм. Азыр деле ошол кеч эмес. Азыр деле жок дегенде ошол жанагы бетонный блок дегендер бар эле го, Союздун убагындагы. Ошодон эле алып келип эки жагына коюп, жийип туруп эле үстүнө жанагын коюп койсо болду дейм. А жок дегенде макул ошондой экен. Жок дегенде мына жерди демонтаж кылып алсын дагы, мунун астындагы жанагы эмелерди коюп койсун анда. Анан кийин мына жакты шашпай кыла берсин. Мунун эмне мусор болот эртең. Мунун астында бир жакшына ошол кылымдардан бери турган жанагы эмелер бар, мына астындагы ошол көпүрөнүн жабдыктары бар ушул жерде. А ошону эле алып туруп демонтаж кылып, балким эртең ошону кылсын. Билбейм эми кандай кылат. Эртең кечке дейт, эртең кечке билбейм бул кетиште. Ошол бар болуңуздар эми. Муну азыр бүгүн кечке бергенге аракет кылам. Эртең эми мунулардын өздөрүнүн жетекчилерин тапканга, ошол губернатор, акимдерди ошолорду таап, алардан дагы интервью алып, эми билбейм эми чагылдырып бергенге аракет кылам эртең дагы бир жолу.
Мына карасаңыздар, буну понедельник 1-июль деп турат мына. Түнкү саат 1:30 болду. Ушул жерде жүрөбүз. А булар дагы өчүп калышты, эмне болду? Токтоду, иш бүттүбү эми? Макул, кеттик.